Интернет айдыңы бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдарга өзүнө ылайыктуу көз карашты тандаганга жол ачып койду. Bunun канчалык пайдасы бар? Bunun канчалык зыяны бар? Ушул маселеге токтолгубуз келди. Урматтуу өзгөчө жаштарыбыз, үй бүлө тургузуп аткан, үй бүлө мүчөсү катары үйдүн ичиндеги өйдө төмөн маселени дайыма жөнгө салып турган кожоюндар, ошол эле учурда ошол маселеде жардамчы болгон келинчектер, бул баарыбызга тиешелүү. Келиңиздер, биз маселеге адилеттүүлүк менен, ынсаптуулук менен караганды үйрөнөлүк. Эгерде чындап эле ар ким өзүнүн каалаганын кылат, ар ким өзүнүн тандаганын жасайт, ар ким эмнени кааласа ошону сүйлөйт десек, бул биздин жашообузду эч качан жөнгө салып, мыйзамдуу, ирээттүү жашоону тургуза албайбыз. Муну моюндайлык. Элестетиңиз, эгерде үйдүн ичинде, үй бүлө ичиндеги эле кичинекей үй бүлөнүн ичинде аял өзүнүкүн сүйлөп, күйөөсү өзүнүкүн айтып, баласы өзүнүкүн талап кылып, кызы болсо өзүнүн ойлогонун алдыга коюп, ошого артыкчылык бере берсе, анда ал үйдүн ичинде эч кандай береке, тынчтык, ынтымак орун албай калат. Мына ошондой эле биздин чоң үй бүлөбүз бар. Бул биздин жашаган мекенибиз, мамлекетибиз. Биздин мамлекетибиз чоң үй бүлөбүз болуп саналат. Мына ошол чоң үй бүлөдө биз багыттуу жана ирээттүү жашоону тургузуп, мамлекеттин ичиндеги болгон бакабаттуулукту түптөөдө ар бир үй бүлө өз салымын берүүсү керек деп таанышыбыз керек. Ошонун аркасында биз өз салымыбызды кошушубуз керек. Мен ойлойм, бул пикирге баарыңыздар кошуласыздар болуш керек. Мен ойлойм, ар бир өзүн патриотмун деп санаган, ар бир өзүн акыл идириктүү, сезими ордунда, кабылдоосу ордунда, билими жогорку жаштарыбыз баарысы бул нерсеге макул болду деп мен ишенип турам. Бирок ага карабастан бүгүнкү интернет булактары көпчүлүк адамдарга ар кандай варианттарды сунуштап койгондуктан, ар ким өзүнө ылайыктуу болгон, керек болсо биздин насаатчы имамдарыбыздын, насаатчы устаздарыбыздын айткан сөздөрүн дагы иреттеп бөлүп, аны жиктеп, өздөрүнө ылайыктуу болгон жерин гана алып, бир аз жоопкерчиликке, бир аз тартипке, мыйзамга, баш ийүүчүлүккө, ирээттүү жашоого келген учурдагы бизге жүктөп койгон кээ бирки талаптарына келген учурда аны четке чыгарып коюп, анан устаздан устаз тандап, тиги насаатчыдан насаатчы тандап, мунун бул жери моундай, бул жери моундай, керек болсо ошо биздин да баракчабызга көптөгөн пикирлер келип калат. Качан аялдарга тиешелүү болгон терс көрүнүштөр жөнүндө айтып койсок, булар ушинтип дайым эле аялдардан башка сүйлөй турган сөзү жок деп, кээ бирде эркектердеги болгон кээ бир кемчиликтерди айтып чыга калсак, булар аялдарга гана жагынгысы келет деп эмне өздөрүнүн сын пикирлерин айтып калышат. Биз эч кимге жагынгыбыз келбейт. Биз эч кимди кордогубуз келбейт. Биз эч кимди басынткыбыз келбейт. Бирок билесиздерби, бир акыйкат бар. Бул акыйкаттан эч ким кача албайт. Ал эмне дегенде, адам жашоосун кайсы бир мыйзамга, кайсы бир принципиалдуулукка негиздеп тургузбаса, ал 100 жыл өмүр сүрбөсүн, бул жерден ал эч бир майнап таппайт. Ал эмне болгон принципиалдуулук? Ал эмне болгон негиз дегенде, жалпыбызга белгилүү болгондой эле, бизде улууга урмат деген эреже бар. Улууга урмат дегенде, сен байлыгыңа карабай, сен алган статусуңа карабай, сен элдин ортосунда тапкан авторитетиңе карабай, атак даңкыңа карабай туруп, сен ошол принципиалдуулукту кармап жашашың керек болот. Эгерде сен жок, бул нерсе мага туура келбейт, себеби дегенде ал мага жакпайт, себеби дегенде ансыз деле жашаса болот десеңиз, анда сиз үчүн мына ушул принципиалдуулуктун пайдасын сиз көрбөй, сезбей, туйбай, анын даамын татпай өтүп кетесиз, бактысыз болуп. Мына ошондой эле үй бүлө тургузууда дагы ар бир эркекке тиешелүү болгон, эркектин тарткан жоопкерчилиги, моюндаган милдети бар.
Аялдын дагы тарткан жоопкерчилиги, моюндаган милдеттери бар. Эгерде ошол нерселерди биз туура таанып, ошолорго туура баа берип, ошону туура кабылдап, аны оорун оордой, жеңилин жеңилдей, баарыбыз тегиз кабылдоону үйрөнсөк, анда биз бизге айтылып аткан сын пикирди дагы туура таразалап, аны туура анализ жүргүзүп, натыйжасында мен өзүм үчүн керектүү болгон кайсы бир багыттын өзөгүн мен колго алган болот элем. А натыйжасы кимге келет дегенде сизге келет. Сиздин үйүңүзгө кирет. Сиздин бактыңызга ошол жол ачат. Андыктан келиңиздер, ар бир эле адам өзүнүн көңүлүндөгү, ышкысындагы, напсисиндеги болгон кыйкырыктарга гана жооп берип, ошонун гана талабына ылайык кадам койгондон бир аз оолак болуп, кайсы бир негиздерди, кайсы бир мыйзамдык чектерди, баалуулуктарды тааный билип кадам койсок, мен ойлойм, биздин кичинекей үй бүлөбүздүн ичинде гана эмес, чоң мекен деген үй бүлөбүздө дагы чоң бакыт өз ордун табат.